Рахмат чоң. Тарихи мадани мурастарга кирген Бишкек шаарында канча объект бар? Акыркы 5 жылда же 3 жылда канча кийрилди же чыгарылды? Владимирович, азыркы учурда Бишкек шаарында 370 объект бар. 5-өсү чыгарылган блокка чейин. Бул Ала Тоо мейманканасы, электротехника, АО электротехниканын имараты, Эркин Тоо типографиянын имараты, Аксай мейманканасы жана Нарын рестораны. Эми мына мыйзамда жакынака жоопкерчилик көрсөтсө, сиздер аны башка ссылка кылып чыгарабыз деп атасыңар да. Мына карап көрөлүчү, акыркы башкасын албайлы, шаардын борборун эле карап көрөлү. Жеңиш аянтыбыз кичирейгенден кичирейип баратат. Жаңы имараттар курулуп. Нарын рестораныбыз болсо улуттун бир архитектурасы болчу улуттук. Аныбыз дагы түп тамыры менен жок болду. Азыр мына келип туруп карагылачы, борборго чыгып туруп, силердин отурган жериңердин оң жагына чыгып. Ала Тоо кинотеатрынын жанында абдан кооз бир суусундук саткан сонун жерибиз бар, павильонубуз. Балмуздак сатчы, анын кебетесин карагыла. Ал ачык болчу, азыр келип туруп бир айнектеп салып турсуңар. Ал кимдин карамагында алчы? Анан ошол жерден эле карасаң, тротуардан балмуздак суусундук сатып отурушат. Ошону ошо жака кирип койсо болот да, шарт түзсө. Ошол кимдин карамагында азыр? Владимирович, бир канча жолу ошол маселени көтөрдүк элек. Бишкек глав архитектурасы 49 жылга бир жеке тарапка берип салган экен. Бүгүнкү күндө аны алуу мүмкүнчүлүгү такыр жок болуп атат да. Сотко бергиле анда болбой атса кантип такыр жок болот? Анан могу эмени Эркиндик бульварын карагылачы, мына баратасыңар, мына Токтогул Эркиндик бульварынын кесилишинде абдан кооз имаратыбыз бар. Ошону азыр карап туруп, Токтогул менен мына кече өттүм мен. Карап көрсөңөр, бүт бузулуп баратат. Магазини курулуп атат, тротуарга чыгып алып атат, фасадтар курулуп атат. Бул эмне деген? Мынсек биз кайда барабыз мындай узокчу? Эртең эчтекебиз жок болот да. Анан борборду карап көрүп, циркти карагылачы мына. Цирктин жанында советский менен келатканда кандай сонун болуп көрүнүш болот эле. Азыр ал жер жанында сквер жок. Курулуп кетип атат. Цирктин өзүн карасаңар, бир кандайдыр половой краска менен краскалап койсуңар, эми уят эмеспи ошолчу. Биз жалгыз циркибиз болсо ошону жакшылап бир мындай кооз кылып чыгарбасак болот эле бил жанагы жалтыраган бир краскалар менен краскалаш мисал үчүн. Ар жагында мечитибизди карагылак. Эң кооз мына Борбор Азияда мечиттердин бири. Же көрүнүш жок. Тегерегинде бүт застройкалар кетип баарын кетип атат. Ушундай болуп аткан мезгилде силер болсо кайра келип туруп жоопкерчиликти жок кылып, башка бир кодекске ссылка кылып кетирип атасыңар да. Канчалык зарылдыгы бар ошону айткылачы. Эми азыр өзүңүз билгендей, жанагы жаңы реформанын алкагында баягы дублирующий функциялар, кошумча функциялар болбосун деген маанисинде эле ошол эле функция башка бир кодекстерде бүгүнкү күндө кодекс башкарсын деген максат болбоду эле. Мына ошол багытта эле кетип атабыз да. 10 секунд. Тарихи маданий мурастарды колдонуу жана пайдалануу деген мыйзамда көрсөтүлүп турат. Ошо бир жерде комплекс болгон жакшы да. Эми жоопкерчилигин жазасын караш үчүн кодексти караш керек коомчулуктачы. Наоборот күчөтүш керек болчу муну кайраданчы. А силер